Assalamu alaikum. Ардактуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биз сиздерге бүгүн Бишкек шаарынан сатыла турган батирди көрсөтөбүз. Ал батир ушул үйдө жайланышкан. Оомат стройдун жаңы салып бүтүргөн үйүндө 90% эл уже жашап атат. Дарегине көңүл буракетиңиздер. Биз турган көчө Үмүталиева көчөсү, Мунол көчө Жумабек көчөсү, Ылыйкы көчө Жибек жолу. Демек, Жибек жолу Үмүталиева десек да болот, Жумабек көчөсү Үмүталиева десек дагы болот. Угловойдо ушул көчөнүн бурчунда жайланышкан. Квартира сатылатын квартира 2-чи этажда. Кирүү жолу туугандар Мунол үйдүн баш жагынан кирсе да болот экен. Бул жагынан да вход бар экен, бирок бул жагы азыр пока ачыла элек. Ошон үчүн Мунол жагынан киресиздер. Жанында народный магазин, но жерде дагы Алма деген кичи маркет бар экен. Мектеп, садик баары жакын экен. Бишкек шаары өйдөр тараптан түшсөңүздөр, Үмүталиева менен түшүп, Фрунзе көчөсүнөн дагы Ылдый Жибек жолу тарапка өтүп келе бересиздер. Туугандар, сатыла турган квартиранын, ошол үйдүн, домдун коргонуна кирип калдык. Ушул жерден эле кирет экенсиздер. Киргенде эле мына коргон ушундай көрүнөт экен. Мына. Биз сатыла турган квартиранын подъезди бул акыркы подъезд экен. Жүрүңүздөр, мен сиздерге алып барып көрсөтөйүн. Каналдан алыстабай, эгерде жакшы жерден үй, квартира издеп аткан болсоңуздар, анда биздин видеону көрүп туруңуздар. Болушунча тезирээк, тагыраак сиздерге көрсөткөнгө аракет кылабыз. Туугандар, мына эшикти ачып кире бересиздер. 3-чү подъезд, 2-чи этаж. Квартира 99. Лифт менен да чыксак болот, бирок 2-чи этажга жакын эле экен. Буюрса, мына лифт жок эле, уже мына 2-чи этажга чыктык. Бул жерде ушул ар бир подъездин балкону бар экен. Мына ушул подъездге киргениңиздерде эле мына сол жактагы ушул квартира сатылууда. Бул жагында дагы 3 кошуна бар экен. Лифттери бул жакта жайланышкан экен. Көрүп турасыздар. Туугандар, бул чыгарылышты өзүм көрсөтөм. Себеби эси жумушта болгонуна байланыштуу. Мага көрсөтө бер деп айтты. Ичине кирип сүйлөшөлү, кошуналарга ачуусуна тийбей. Туугандар, бул 2 комнатный элитный үй экен. Бул жагында зал, кухня, бул жеринде туалет, ванна, нар жагында спальня. Анда эмесе бир баштан сиздерге көрсөтүп баштайлы. Бул 17 квадрат метр зал экен. Мына ремонтторун баштаган экен. Ротбонд ошолор менен ремонттор башталып, баягы кокус акча керек болуп калып, зарылчылыктан сатууга коюлуп тур. Мында ротбондтору бүт эле калат дейт. Анан дизайнер алып келип чийдирип, баягы дизайнерлик эмен дагы акчасын төлөп койгонбуз, кааласа анда эле кошуп беребиз дейт. Потолоктору бийик, каалагандай кылып потолокторду түшүрүп аласыздар. Электричествосы бар, көрүп турасыздар. Анан мол паровой отоплениялары боюнча паровойлор бар экен. Бир ремонт кылганда чечип койдук дейт. Былтыр кышкысын бул жерде жылуу болуп турду дейт. Мына короону көрүп турасыздар, Сөзсүз түрдө бул ремонт болуп аткан үй, туугандар, ошон үчүн анча-мынча мындай эмелер, дуалдары баягындай болуп турат. Бул жерге 2 чоң эшик коюлуп, зал кылсаңыздар өтө сонун комната болмокчу экен. Кайра эле биз холго чыктык. Хол 4кө 2 метр чыгат экен. Мына кириштен баштап эле. Мына бир аз эркер форма сыяктуу угловойдо мына кухня жайланышкан. Бул кухнянын квадрат метри 12 квадрат метр экен. Мына ушул жерге угловой кухонный гарнитура коюлмак экен. Андан ары ошол газ плита, холодильниктер коюлуп, бул жагында бир мындай лоджа, баягы балкону бар экен. Сөзсүз түрдө балкон деле болгон жакшы. Кээде баягы эс алганы чыкканда ушул балконго чыгып эс алсаңыздар дагы болот. Мына мен сиздерге сырткы видти көрсөтөйүн. Үй кооз салынган, сырты мындай травертин болгон. Мына подземный парковка, отуруп эс алчу жерлери, мына байкелерге окшоп эс алсаңыздар дагы болот. 3 подъезден турат экен, Г формада салынган. Лоджасы деле кенен. Бул жерге бир 2 стол коюп алып, сыртты карап отурса деле боло берет экен. Туугандар, бул кухня болду. Ал эми сиздерге кийинки эмени көрсөтөйүн. Туалеттин размерлерин айтайлы.
Биринчиси туалет, бул 2 квадрат метр экен. Мынау. Бул жерде ошол, бул жерде туалети, мынау жерде раковинасы менен эле ошол бир туалет отдельно, душевой бул жагында отдельно болмок экен. Проход деле кенен 1,20 чыгып калат бул жер. Бул жериндеги душевойдун немесин айтып кетейин. Муну сиздерге планда көрсөтүп койсок болот. Бул жерде мына төрүндө эле ванна коюлат экен. Бул жагында раковина, мына жеринде раковина болот экен. Ал эми мына жагында стиральный машина турат экен. Ичине эми каалагандай дизайнда, каалагандай кафель менен сиздер жасатып, ремонт кылып алсаңыздар болот экен. Бул тушта спальный комнатасы, бул бая Жумабек көчөсү тарабындагысы. Негизи бул көчө үй Жумабек менен Үмүталиеванын кесилишинде. Ушул домго почти жакын эле бул жерде народный бар экен, биринчи этажында деле чоң магазин бар экен. Мектеп эме бул проблема жок. Бул жерде бүт жеринде эле мектептери, садиктери бар. Коммунальный услугалар боюнча айтып койсок, газдар уланган экен, бирок газ бериле элек. Бир айдын ичинде техпаспорту дагы тиет экен. Кыскасын айтканда азыр бул жерде 90% эл жашап атат. Лифт, ысык суусу эми азыр мынау центральныйды пока береле экен, отопленияны бериптир. Ысык сууну пока Аристондо бирок жакын арада берет экен. Ошондой жаңы үйдү алгыңыздар келсе, тагыраагы өзүңүздөр каалагандай ремонт жасатып алгыңыздар келсе, ушул үйдү көрүңүздөр. Бул жерде ошол тамбур жанакы эмени кылсаңыздар болот. Шкаф, гардеробный. Каалагандай дизайнда өзүңүздөр жасап аласыздар. Туугандар, баасын айтып коеюн. $46,000, тагыраагы 62,5 квадрат метрде $740 сурап атыптыр квадратына. Каалагандар болсо байланышып, экранга телефондорун калтырып коебуз. Сиздер байланышып көрүңүздөр. Жакшы жерден экен. Мына көлөкөрөк салгыныраак десеңиздер, бул бөлмө, спальный десеңиздер, бул жак бөлмөгө бүт ошол күн тие турган тарап экен. Сөзсүз түрдө эми ремонт жасап алсаңыздар, квадратурасы чоң үй экен. Саламатта туруңуздар, туугандар. Биз толугу менен жеткирдик. Документтери бир айдан кийин бүтөт. Баасы $46,000 деп айттык. Вариант обмендери жок. Болгону ошол акча керек болуп атыптыр. Болбосо өзүбүз жашаганга ремонт кылып баштадык элек деп мага аманат сөзүн жеткирип койду. Сиздерге да биз ошол аманат сөзүн жеткиребиз. Туугандар, саламатта туруңуздар анда.